балдар, мен Базарова Асылбөбү. Бүгүн биз силер менен өтө турган сабагыбыздын темасы коопсуздук техникасы деп аталат. Мен трактордорду пайдалануу жана анын авариялык кырдаалдарын алдынан алуу үчүн коопсуздук техникасы эрежелерин сактоону бүгүн биз сабакта үйрөнөбүз. Өмүргө коопсуздук келтирбөөчү техникаларды сакташ үчүн негизинен бул үчкө бөлүнөт. Трактордорду айдоодун алдында, ишти баштоо убагында, ишке иштөө убагында жана май куюу убагында болуп үчкө бөлүнөт. Мен силерге азыр биринчи ишти баштоо алдында кандай өмүргө коопсуздук келтирбей турган техникаларды сактоо керектигин айтып берем. Көңүлүңөрдү коюп жакшылап угула. Ишти баштоо алдында жеке коргоо каражаттарды пайдаланыңыз. Басаңдатуучу кулакчанын атайын мондай кулакчаны кийип алышыбыз керек. Анткени бул эмнеге бизге жардам берет? Чуу таасирин угуунун начарлатып же аны жоготууга алып келиши мүмкүн. Кулакчандар угуу органдын чуу таасиринен абдан коргойт. Экинчи, көз айнек жана бет кап көздү жана бетти чаңдан учкан бутактардан коргойт. Коргоочу бет кап сөзсүз түрдө кийишибиз керек. Коргоочу көз айнекти сөзсүз түрдө тагынышыбыз керек. Булар бетти чаңдан, бутактардан, учкан таштардан коргойт дагы өмүрүбүзгө коопсуздук келбейт. Үчүнчү, желимделген колгаптар. Желимделген колгаптар дейт. Бул колгаптарды эмнеге кийебиз? Желимделген колгаптарды иштөө убагында колдун жылмышуусуна жол берилбейт. Ал эми иш процесси иштөө баштоо алдында мондай атайын сунуштарды беришет. Трактордорду иштөө убагында жайкы мезгилде дагы шым кийүү керек сөзсүз түрдө. Анан бут кийимге болсо таманы одуракай бут кийим кийүү сунушталат. Техниканы иштөө алдында техника оң абалда экендигин өзгөчө текшерүү зарыл. Коопсуздук курун тракторго отургандан кийин анан эмне кылабыз? Тагынып алабыз. Андан кийин трактордун жолунда жумушчу шаймандар, күрөктөр, темирлер, анан чоң мондай бутактар, трактордун дөңгөлөгүнө мешать этип турган, анан мондай таштар, мына ушундай белгилер сөзсүз түрдө болбошу керек. Аны үчүн бир сыйра текшерип чыгышыбыз керек. Техникалык тейлөөнү өткөрүү алдында тракторду мындай токто деген белгинин алдына алып келип коебуз. Жана от алдыруучу ачкычты чыгарабыз. Чиркегич, мына карап туруңар, булар өзүңөр чиркегич жабдуунун илиштирүү түзүлүшүн өйдө көтөрөбүз. Бардык кулпларын бекитип чыгабыз, текшеребиз. Мини тракторду талаш шарттарында оңдоодо эркин жылып кетүүнүн алдынан алуу үчүн дөңгөлөктүн астында башмактарды коебуз. Дөңгөлөк белгиси, дөңгөлөктүн алдында мондай башмактарды коебуз. Балдар, мына биз силер менен трактордун иштөө алдында керектелүүчү техникалык өмүргө коопсуздук келтирбей турган техникаларды сөзсүз түрдө сакташыбыз зарыл. Ал эми иштөө убагында процессинде кандай техникалык коопсуздук техникаларды сакташыбыз? Иштерди күндүзгү убакта бардык жумуштар жасалышы керек. Кечкирин жасаганга уруксат берилбейт. Жарык кезде сөзсүз түрдө жумуштун аткарылышы сапаттуу болот. Экинчи, ширендирилген алыс болуу үчүн ылдамдыкты өтө иштөө сунушталбайт. Мини тракторлор кошумча жабдуу же чиркегич менен жабдылган болгондо дагы мини тракторлор кошумча жабдуу же чиркегич менен жабдылган болгондо дагы уруксаат берилбейт. Иштетилүүчү аянтта өзгөчө мында карашыбыз керек. Адамдар болбошу керек. Ошондой эле жумуш процесси убагында машинада адамдардын болушуна дагы жол бербөө керек. Эңкей иштерде иштөөдө абдан жай тормоз берип, илиштирүүчү педалды этият басуу керек.
Кийинки белги сактай турган белгибиз бул бурулуштарда ылдамдыкты азайтуу сунушталат. 20-дан 60-га чейинки гана уруксаат берилет. Ал эми балдар, ишти аяктаган мезгилде кандай коопсуздук техникаларын сакташыбыз керек. Тракторду токтоткондон кийин, анын жылып кетүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу үчүн тракторду кол тормоздун жардамы менен токтотобуз. Машина токтоп жана кол тормоздун функциясын аткарган бөгөттө баскычы басгандан кийин машинадан чыгуу керек. Ал эми техникалык тейлөө убагында кандайдыр бир деталды чыгаруу алдында тормозду күйгүзүүнү унутпаңыз. Жана шайманды же асма жабдууну эскертен чыгарбай түшүрөбүз. Электр системаларын тескөө же ширетүү иштерин өткөрүү алдында аккумулятордун жердетүү кабелин эмне кылат экенбиз? Аккумулятордун жердетүү кабелинен бошотобуз. Агрегат иштегенден кийин үзгүлтүксүз тазалоо. Эмне кылышыбыз керек экен? Үзгүлтүксүз тазалоого муктаж. Кесүү деталдарга өзгөчө көңүлдү коюшубуз керек. Анткени агрегат иштеп жатканда агрегаттын иш процессин начарлатат. Балдар, мына биз силер менен азыр трактордун иштөө убагындагы коопсуздук техникалары менен тааныштык. Эмкиси май куюу убагында. Бул өзгөчө процесс. Май куюу убагында куюлган май куюу көзөнөгүнүн жээгине тийбеш керек. Муну эстен чыгарышыбыз керек. Өрт чыгуудан алыс болуу үчүн май куюлуп жаткан жерде моторду жүргүзүүгө болбойт. Майды бул үчүн атайын арналган канистрлерге сактоо керек. Эмнелерге тыюу салынат? Майды жана бензинди аралаштыруу, май куюу убагында чылым чегүү. Дөңгөлөктөрдү алмаштыруу жана үйлөө убагында шиналарды үйлөөдө кыпчып кармагычта жана узундугу дөңгөлөктүн капталында болуу шартында ийкемдүү түтүктү пайдаланыңыз. Дөңгөлөктөрдү алмаштырууда дөңгөлөктүн салмагына ылайык келген дөңгөлөк жуптарын алмаштыруу үчүн жабдууну пайдаланабыз. Балдар, биз эң өзгөчө көңүл кое турган же болбосо көңүлүңдү кой деген белги менен белгилене турган процесс бул курду алмаштыруу же аны керүүнү жөнгө салуу алдында кыймылдаткычты сөзсүз түрдө өчүрөбүз. КТС күйүп турганда, кыймылдаткыч иштеп турганда калканды ачпайбыз. Ажыратуу убагында гидрошлангаларды басымы төмөндөйт. Мына балдар, биз силер менен бүгүнкү сабагыбызда тракторлор иштөө убагында коопсуздук техникаларын кандай сакташыбыз керектигин жөнүндө маалымат алдык. Силерге үйгө тапшырма. Ишти баштоо алдында кандай техникалык коопсуздуктарды сакташыбыз керек? Иштөө убагында кандай техникалык коопсуздуктарды сакташыбыз керек? Май куюу убагында кандай техникалык коопсуздуктарды сакташыбыз керек? Мына ушулар жөнүндө эмки сабакта маалыматтарды жазып даярдап жоопторун бересиздер. Саламатта калгыла.